Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullah cemaat. Birinchiden бүткүл адамды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атка күн баткан, чындыгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошон негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган жана жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдүүсү, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзетеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырызкы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта, эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде сөзүндө айтат: "Estağfirullah, innalloha ala kulli shay'in qadir." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат, Аллах кааласа бардан дагы бар кылат, Аллах Таала кааласа бүт бардыгын кайрадан жок кылат. Аллах Таала бардык нерсеге кадыр болгондуктан сиз бизди деги эле асман менен жердин ортосундагы нерседи Аллах Таала жок жерден бар кылды. Аллах Таала бул аламды бар кылышта эч нерсеге муктаж болгон жок. Жаратылыштан алдын Аллах Таала эч нерсеге муктаж болгон жок. Ал нерсени жаратып коюп дагы Аллах Таала муктаж болгон жок. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ва раббака факаббир", сен Роббуңду макта, сен Роббуңду улукта, сен Роббуңду даңктагын деди. Аллах Тааланы макташлык, Аллах Тааланын улуктугуна айтышлык бул дагы Аллах Тааланын өкүмү. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах Таала ошончолук мактоого татыктуу зат. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, сиз Аллах Таалага ошончолук жакын болосуз. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах асманда сизден ошончолук ыраазы болот. Ушундай мактоого татыктуу зат Аллах Таала сиз бизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди, көргөнгө көз берди, укканга кулак берди, сүйлөгөнгө тил берди, тамыны ташканга тиш берди, карабаганга кол берди, басканга бут берди. Кыскасы ушунун бардыгын Аллах субхана ва таала сизге белек кылып берди. Жана Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Эгерде Аллахтан сурасаңар, Аллахтан сурагыла, Аллах Таала дагын берет" дейт. Аллах субхана көздү берди. "Я Аллах, дагын көз бер" деп сурасаң, канча дагын биз көз кошумча болобу? Жок. Өмүрүңдүн акырга чейин көзүң ошол бойдон көрө турган болот дейт. Аллах кулак берди, дагын сура дейт Аллах субхана ва тааладан. Дагын сурасаң кулак кошулабы? Жок, урматтан. Өмүрүңдүн акырга чейин кулагың таалып уга турган болот. Кол сура Аллах субхана ва тааладан. Бар го, дагын сурайсың. Бул деген сурасы дагын сураганың, колуң акыр кыяматка өлгөнүңө чейин, өмүрүңдүн акырга чейин толук кармай турган, шал болуп калбай турган, инсульт болуп калбай турган нерсени Аллах субхана ва таала берем дейт. Мына ошондуктан урматтуу туган, бүгүнкү күндө, албетте бүгүнкү жумада ушул китептердин китеби болгон, чыныгы Аллах Тааланын сөзү болгон Кур'ан туурасында сөз кылмакчыбыз. Ал-Кур'ан китабуллах, албетте Кур'ан бул Аллах Тааланын китеби. Фихил хак ва фихил бир, бардык акыйкат, бардык жакшылык Кур'андын ичинде. Бардык адилеттүүлүк, ар бир нерсе бул Кур'андын ичинде. Урматтууган, албетте Кур'ан каламуллах, Аллах Тааланын сөзү, мында эч кандай шек жок. Эми урматтуу турган, бул Кур'ан сиз биздин Аллах Хасантын сөзү бизге берген китеби болгондуктан, биз момун мусулман болгондугу себептен Кур'андын кадыр баркына жетпей жатабыз. Ачык эле сөз, бул Кур'ан Аллахтын китеби, ыйык китеп деп эле билебиз, бирок аны окубай жатабыз. Үйгө апарып эле чоң атамдан калган сары Кур'ан деп эле кайтып коюп атабыз.
Анын ичинде эмне жазылган, эмнени окуш керек, ал туурасында биздердин кабарыбыз жок. Албетте динсиз адамдар, кафир адамдар бул Куранды изилдеп, толугу менен мунун пайдасыны, окусаң канчалык пайда болот, окубасаң канчалык зыян болот, муну бизге кафирлар бүгүнкү күнү айтып берип атат урматтуулар. Биз Куран китебибиз турса таң калып айтабыз, паланчы окууду бүткөндөн бери чүкүнчүнүн чыгармаларын окуп аптыр. Мына ушунчага кириптир, паланчынын чыгармачыны сурасаң, бирөөсүнү дагы билбейт экен. Кыргыз болуп туруп таң калып атат, Кыргыз болуп туруп өзүбүздөн чыккан чыгармачынын атын билбейт экен, жазуучуну билбейт экен, чыгармаларын окуп аптыр. Бул таң калыштын нерсе эмес. Мусулман болуп туруп ал Куранды бирөө дагы ачып көрөт эле. Мусулман болуп туруп Куранды 60ка чыкты, 70ке чыкты, бир дагы хатым кылды деп. Мусулман болуп туруп Курандан кайсы сүрөнү билесиң, сен кулкулдакка 3 жолу кайырганды эле билем дейт. Болду, башка сүрөнү билбейт урматтуу туган. Эң таң калыштуусу мына ушул болуп атат. Ошондон кафирлар айтып атат, Куран окуса сооп бардыгыбыз билебиз, айтыла берди, ука бердик, кулакка жат болуп калды урматтуу туган. Пайгамбарыбыз айтты, силердин араңарда эң жакшылар Куран үйрөнгөн жана үйрөткөн. Бардыгыбыз билебиз, бирок кылбайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Куран жаттагандар, ким Куран жаттаса, ошол жаттаган адамдын ата-энесине кыямат күнүнө тажы кийгизилет экен. О, машалла деп койдук, бирок жаттаткан жокпуз. Эми кафирлар бизге айтып берип атат урматтууган, Куран окуганда бул сооп кое бересиң, төгүлүп жатат урматтууган, бирок кафирлар ага ишенбейт, сооп күнөөгө ишенбейт урматтууган. Албетте өздөрү деле грех будет деп коет, бирок ошондой болсо да кылбайт. Бүгүнкү күндө урматтууган Курандын соопчулугунан артыгыраак, эгер ким Куранды көп окуй турган болсо, анын көзү өткүр болот дейт. Даныйды дагы, билишни дагы толук алып бере турган болот экен. Эң пайдасы мына ушул деп атат урматтууган. Андан кийин Куранды ким окуй турган болсо, көп окуй турган болсо, анын зээни, памяты өтө күчтүү болот дейт. Качангыны сурасаң да билип ала бере турган Куран мына ушундай. Куранды качан инсан көп окуй турган болсо, ал не болбойт, инсульт болбойт дейт. Куранды канча көп окуса, психологдор айтып атат, ал псих болбойт экен да, нервный болбойт экен урматтуу туган. Бул инсанияттын бул дүйнөдөгү ден сооптон сырткаркы да пайдасы да. Толук менен пайдаларını бизге кафирлар айтып берет. Пайгамбарыбыз канча айтты, аны кылган жокпуз урматтуу туган. Алымдарыбыз канча айтты, аны кылган жокпуз. Эми сиз бизге албетте баардыгы ден соолуктагы керекти, жан багыш фарз деп коебуз го. Ден соолук керек боло турган болсо, жан багышыңыз фарз боло турган болсо, акыйкаттан мүчөлөрүңүз сизге керек, ушунчалык кымбат боло турган болсо, аны сактап кала турган нерсе мына ошол. Алымдарыбыз ачык айтып берген, кимде ким Алла менен сүйлөшөм десе намаз окусун. Намаз оку, Алла менен сүйлөшөсүң. Жок, Алла мени менен сүйлөсүн десе, анда Куран окуңуз деп атат. Куран окуңуз. Караң, жөнөкөй эле, эч кандай никеңиз деле жок, тааныбайсыз деле. Кимдин кызы, каяктан келген тааныбайсыз деле. Чоочун эле бир аял менен, чоочун эле бир кыз менен отуруп сүйлөшүп сырдасаңыз канча рахат аласыз, өзүңүз эле иштайыңыз ачылып эле, аппетитиңиз ачылып, чай ичпейдиби деп эле. Ар бир нерсени айтып, ушунчалык эле курсак достор. Болбосо никеңиз деле жок. Тааныбайсыз деле. Жарым саат отуруп калдыңыз, бир нерсени күтүп калдыңыз, залда күтүп аткан экен, ошол жерде отуруп сырдашып калсаңыз канча рахат алдыңыз да. Болбосо ал күнөө болот, аны биле турасыз, бирок сүйлөшкөнүңүз үчүн канча рахат алып атасыздар. Эми бүткүл ааламдын Роббусу болгон Аллах менен сүйлөшсөңүз, анда канчалык бактылуу болосуз. Анда канчалык рахат аласыз. Анда бардык ооруларыңыз чыгып кетет го. Бүгүнкү күнү сиз биз ооруп жатабыз, бүгүнкү күнү сиз биз кесел болуп атабыз, бүгүнкү күнү сиз биз жар адамга муктаж болуп атабыз. Эмнеге? Куранды ачып окубагандыктан. Аллах өзү айтып атат, кайсы бир пендемди Куран өзүгө алек кылып койсо, Куран өзүгө алек кылып койсо, Куран окуй отурдуң, иш дагы кыла албадың, бир жерге бара албадың, бирөө менен мамиле дагы кыла албадың, тойго дагы жете албадың, Куран окуй отуруп калдың. Аллах Таала не дейт? Анда мен бул пендеме башка колу көтөрүп сурап ибадат кылгандарга бергенден дагы жакшыраак нерсени берем деп айтып атат. Бирөө колу көтөрүп сурады, "Я Алла, мага дагы бир машина берчи, шүнтүп эле жүрө бербейин" dedi. Мага машина алды. Bir adam, "Ya Allah, kaçanma квартирада жүрөм, bir үй берчи", машалла үй алды.
Bir adam men kaçanга чейин бойдок жүрөм, үйлөнөйүнчү, машалла үйлөндү. Bir adam канчага чейин баласы жүрөм, бала берчи, машалла балалуу болду. Bir adam жөн эле Кур'ан окуп отурат да. Аллах Таала айтат, ошолорго бергенден дагы буга жакшыраак нерсени, көбүрөөк нерсени берем дейт Аллах Субханаху Таала. Биз бардыгыбыз уктук, деп ойлондук, бирок отурган жерде эле чыккандан кийин чыгып кетти. Эки кулактан чыгып кетти. Эми эки адамдын башы бириксе эле саясаттан сүйлөп калдык. Түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү, анысы кызыктырбайт. Эки адам башы бириксе эле колунан келбейби, бир иш баштап калдык да. Не иш кылып атасың? Бекер иш жок, нормалдуу иш башташ керек да, кандай кылыш керек экен, Ойло, мындай кылбайды, ону кылып атат да, мындай кылбайды, мындай кылып атат да, андагы не кылып, дагы ойлош керек. Эки адам биригип эле саясат не болуп атат, паланчы депутат мындай деп, мынандай деди го, эми мынандай болот экен го, мынандай болот экен. Түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү, ошол жака кирип кеттик да, урматтуу. Анан сиз кыйналбай ким кыйналат? Анан сиз бактысыз болбой ким бактысыз болот? Ошондон туган биз ушул убакка чейин эч бир адам отуруп сүйлөшкөн жок да. Эч бир адам отуруп атып, канча жаттадың Курандан? Жашың 70ге чыкты, бир да Куран жаттай элексиңби? Ушул убакта бир хатым кылдыңбы? Мен Куранды малекке келип токтоп калдым, мынага улай албай атам, жардам берчи, бүтүрүшүп койчу деген нерсе жок да. Акыйкат урматтан деген нерсе жок. Ошондон мусулман болуп туруп күндөн күнгө даражабыз төмөн даражага түшүп баратат. Күндөн күнгө кыйналып атабыз. Күндөн күнгө канча нерсе баары болсо дагы, курсагың жарылдай болсо дагы жетпей жатат. Дагы да жетпей жатат урматтуу. Неге биз китептердин китеби болгон нерсени окубай калдык? Бардыгын айтылат, жаштарды китеп окуганга үйрөтүш керек. Паланчынын чыгармасы, чүкүнчүнүн чыгармасы, паланчынын мынанча жылдыгы, чүкүнчүнүн мынча жылдыгы, ошонун норманы өткөрүш керек. Кудай туа кылдым мен. Сени жараткан Аллахтын сөзүнө бир үйрөттүңбү? Сен буну окуп турган болсоң, өзүң дагы рахат аласың, үй бүлөң дагы рахат алат, үйүңдө дагы береке болот, тынчтык болот, үйүңдө шайтан деген нерсенин баардыгы чыгып кетет, периште дегендин баардыгы кирет, баардыгынын жүзүндө нур болот, ар бирөө сүйлөсөң жагымдуу болот, урматтууган. Бүгүнкү күнү чын-чыныга келгенде, Куранды окубаган себептен бир тууганга жакпай калдык да. Сөзі вообще башкача жакпайт да. Эркек аял сүйүп алгансың, сүйүп тийген бири-биринин сөзү жакпайт. Балаңдын сөзү жакпайт, атаңдын сөзү жакпайт, кызыңдын сөзү жакпайт, энеңдин сөзү жакпайт. Болду, токто. Мен айтканым болот. Баласы сен айтканың болот. Болду, анан бир үйгө батпай эле кыжалат болуп эле нормально иштеш керек, бутка туруш керек, нормально жашаш керек. Буга чейин айтып келгенмин, дагы айтам, бүгүнкү күнү сиз эле эмес, эшек дагы нормально жашап атат. Конкретный семер болгон, жүнү тишип жалтылдайт катым эле. Жаныга барсаң тебет, тиштейт, каккайып турат, ол эшек да. Мукмин мусулман сиз дүйнөлүк вактынчалык жашооңузду нормально жашоо дебеңиз, урматтуу тууган. Үйүңүздө машалла жок дегенде күнүгө бир сүрө окулуп турган болсо, жок дегенде 10 аят окулуп турган болсо, үйүңүздө жок дегенде таалим болуп турган болсо, мына ушуларды нормально жашоо десеңиз болот. Аллах Тааланын сөзүн окудук, Аллах Таала Куранда мынтиптер, аятта мындай дептер, палан жерде мындай дептер. Карасаңыз Аллах Субханаху Таала, урматтуу тууган, Курандан башынан аяк ушул алам жаралгандан берки тарыхты бүтүндөй айтып койгон. Кайсы бай эле, бирок Аллах Тааланын өкүмүн аткарбады, канча кор болду. Дакыяныс деген бай өттү, Фираун өттү, Намрод өттү, мен деген адамдар эле, байлыгы чирип кеткен эле, Карын өттү, байлыгынын канча экенин билбейт эле, урматтуу тууган. Кечээги жумада өзгөндө болуп калдык. Аллах, ал жакта мода таш кесмей мода экен да. Карын байдын ташын алып келип алыпчы, заводторго алып келип кесип, аны Өзбекстанга ташып, банактагы этаждардын тышыга ошону коюп, деликеде ошол сөз да. Бул деген 100 жыл турса деле өзгөрбөйт, түсүн деле билбейт, күнгө деле билбейт. Эптеп чыдап ушуну үйүңө жабыштырып алсаң манандай. Эптеп эле ушуну жеткирип алып коюп алсаң манандай. Делике ташты мактамай. Акырда ачуум келгенсип турган бирөөгө күлүп туруп айттым. Макул ошо ташты чукулап кесе бергилечи, Карынга насип кылбаган эмес силерге насип кылып калар. Десем карап турду дагы ойлонду, жете турган болсо жетти да. Ошончо байларга насип кылбаган отурган үйдө мактап атат да, аны алып келип үйүңө эптеп чыдап жабыштырып койсоң болду. Өмүр бою кутуласың ремонттон. Мындай кылып койсоң да болду, өмүр бою түсү өчпөйт. Ал Карындын өзүгө насип кылбады го.
Канча мен деген байлар өттү, насип кылбады го. Канчалаган кедейлер өттү, урматтуу. Бирок Аллах Таала менен байланышып, ыйлап Аллах Таала дуа кылып өттү. Аллах Таала канча даражасын көтөрдү. Канчалаган пайгамбарлар өттү. Үйлөнбөгөн өттү, үйлөнгөн өттү. Канчалаган чынчыл адамдар өттү. Канчалаган мунафыктар өттү. Дегеле канчалаган кафырлар өттү. Бүт бардыгын Аллах Хасанда Куранга жазып койду. Ошондон үлгү алып туруп, ошонун негизинде жашай турган болсоңуз, Аллах Хасана Таала өзү мойнуга алып атат. Аллах Таала өзү убада берип атат. Ага бергенден дагы жакшыраак нерсени берет. Ары бирөөбүз ар нерсеге муктажбыз. Отырғанымен біреу көзге мұқтаж, біреу құлаққа мұқтаж, біреу тиіп айтады контакт. Мен көз бұлыжнейді жақшылап, дамнейді албай айтады. Очки керек болып атады. Біреудің қолына мұқтаж, біреудің тырнағына мұқтаж, жөнекелі. Ары бір адам, ары бір мүшесі. Ошоны тазалаш үшін, ошонун ордуна коюш үшін ең жақсы медицина бұл Құранды оқушылық екен, өрмәт. Құранды оқушылық екен. Ошондан пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам айтып Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Силер Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Силер Аллах Тааланын үй бүлөсүн урматтагыла. Аллах Тааланын үй бүлөсүн сыйлагыла. Аллах Тааланын үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгыла" dedi. Бұл нәрсені ұққан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям достары, сахабалар таң қалышты. Таң қалып тұрып сұрады: "Ей Аллах Тааланың елшісі, я Расулуллах, Аллах Тааланың үй бүлөсү бар мı? Аллах Тааланың бала чакасы бар мı?" Деген учурда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ооба, Аллах Тааланың үй бүлөсү, Аллах Тааланың бала чакасы, булар Құранды жаттаган адамдар" дейді. Құранды жаттаған адамдар Аллах Тааланың үй бүлөсү. Кимдерге мына ошол карыларды урматтаса, карыларды сыйлай турган болсо, карыларга жакшы мамиле кыла турган болсо, бул куду менен Аллах Тааланы урматтаган, Аллах Тааланы сыйлаган болот. Ким Аллахты урматтаса, Аллах Тааланы сыйлаган болсо, экин үйнөнүн бактылуу инсандары мына ошолор болот дейт. Албетте, biz karılarda urmattayбыз, karılarda sıylayбыз, ошону урматтадым, ошону сыйладым, үйгө чай бердим, менин кошунам болот деп эле жүрөрбүзден, биринчиден өзүбүздү да урматтайлы, өзүбүздү дагы сыйлайлы. Ошондо окуганды сиз дагы окуй аласыз. Ошондо жаттаганды сиз дагы жаттай аласыз. Тилим катып калды, тилиң катпайт. Тилиң өлгөндө катат. Өлгөндө тилиңин эмес, бүткүл мүчөң катат. Демек бул мүчөлөр сеники эмес. Көз дагы сеники эмес, кол дагы сеники эмес. Алланын берген вактынчалык аманаты. Вактынчалык аманаты. Ошондуктан шарият боюнча инсан өзүнүн мүчөсүнөн эч бирөөсүн сата албайт. Сатышлык арам, урматтуу турган. Мүчөсүнүн эч бирөөсүн сата албайт, сатышлык арам. Албетте бир адам сатты, бул кыянат кылды. Андайга толтура бүгүнкү күндө таң калыштуу болбой калдырма, туан паланчы бөйрөгүнү сатыптыр, паланчы канын сатыптыр, донор болуптур, тигинде болуптур, мындай болуптур. Жок, харам акча. Харам акча. Бул Аллахтын вактынчалык берди, аманат. Эгер сеники боло турган болсо, анда өлгөнүңдү да кыймылдай бериш керек, өлгөнүңдү да катбай сүйлөй бериш керек. Сеники болбогандыгы үчүн, Аллах Таала аманатты алгандыгы үчүн болду, бардык мүчөң катканга туура келет. Көзүң дагы, кулагың дагы, бардыгы, тилиң дагы. Жаның чыктыбы, бардык мүчөң катат. Ошол учурда аттың дейсиң. Мына эми тилим катты, эми окуй албайт экенмин. Тилим катпай турганда окуп албаппын. Тилим катпай турганда жаттап албаппын. Тилим катпай турганда үйрөнүп албаппын деген арман болот. Ошондон урматтуу туугандар, биз ар бирөөбүз эң жеңил тил араб тили. Эң жеңил, эң оңой тил, урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү биз ахиретти ойлобой калдык. Бүгүнкү күнү биз ден соолукту карабай калдык. Бүгүнкү күнү биз урматтууган өзүбүздүн пайдабызды ойлобой калдык. Ахирет, албетте, дүйнөлүк эле пайданы ойлоп калдык да. Англис тилин үйрөнүп алыш керек экен. Болду, канча тилиң сынып барса да ошону үйрөнөсүң да, каттап жүрүп үйрөнөсүң, акчасын берип жүрүп үйрөнүп атасың да. Айга 1000 сом десе ошону дагы берип атасың. Сертификат берет экен, нормально үйрөтөт экен деп коюп каттап атасың англис тилин. Кытайлар басып келди, бар, кытайча эмне үйрөнүп алыш керек экен, паланчы жүйте кытайда сүйлөп отуруп экен, мынанча айлык алат экен. Убакта ошону канчалык кыйынчылыкты көтөрүп болсо дагы үйрөнүп атасың да.
О сасыган ошолорго барып туруп сасык болсо дагы үйрөнгөн аракетин кылып атасың. Неге дүйнөсүн ойлоп атасың да, нармани табат экен депчи. Урматтуу суган, сен Куранды үйрөнүп алгын, Куранды жаттап алгын, бекер кой урматтуу туган. Бекер үйрөтөм деп атат го. Кел мен сабак берейин деп атат го адамдарыбыз. Кел үйрөн деп атат го. Эч кандай ай сайын төлөбөйсүң, барып үйрөнүп ал. Жок дегенде Куранды ачып жаттаганды, же болсо окуганды үйрөнүп алгын урматтуу туган. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы, үй бүлөңдө дагы, тышкы чөйрөңдө дагы жүзүң жарык болот. Эч жерге барсаң уялбайсың. Или бой жерге коркпой баш көтөрүп кире аласың. Отурган канчалаган аксакалдарыбыз паланчынын кампири өлдү деп барып уят болдук. Паланчынын чалы өлдү деп аяшка барып уят болдук. Бирибиз дагы Куран окуй албайт экенбиз. Эмне мени көргөнү келдиңерби деп, эмне дешти билбей калдык. Уялганыбыздан эле чыгып кеттик, чай ичелбедик деген аксакалдарыбыз толтура жүрөт. Өзүбүз дагы баратабыз, жалгызсың, кире албайсың. Куран окумай жүр кирип койбойдуң. Жок, мен кирип койдум. Болду, кире албайсың, эч ким жок. Ошол жерде турасың, нормально бир Куран окуган таап алып кирейин. Азыр кирсем эмне дейт депчи. Бул урматтуу туган жашообузда болуп жаткан нерсе, ошондон китептердин китеби, окуй турган нерсеңиз урматтуу туган Куран. Аллах Таала өзү Куран Каримде айтат, биз Куранды түшүрдүк, акыр кыяматка чейин өзүбүз сактайбыз деди да. Куран кандай түшкөн болсо, акыр кыяматка чейин бир тамгасы өзгөрүлбөстөн, бир маани өзгөрбөстөн, акыр кыяматка чейин сактала турган китеп жер бетинде бири эле Куран урматтуу туган. Эми карасаңыз, мен китеп жаза турган болсом, автору Шарапов Бактияр деп жазам. Эгерде которгон болсом, которгон Шарапов Бактияр деп жазам. Ар бир нерседен топтолгон болсо, түзгөн Шарапов Бактияр деп жазам. Жазып туруп астыга не деймин? Уруксатсыз басууга мүмкүн эмес. Тийбе бирөө дагы дейм да. Куранды карасаңыз урматтуу, эч кандай автору дагы жок, жалган, которгон деген дагы жок. Куран толук уруксат дагы берилген да. Ким канча окуйт, канча басат, канча уруксат. Ошонуга дагы көнбөй жатабыз да. Ошонуга дагы ойлонбой жатабыз урматтуу туган. Мына ошондон урматтуу туган, ар бир Куран бул урматтуу туган өзү бааланбайт. Куранды магазинде, башка жерден, базардан сатып алып атасыз. Ал сиз Куранды сатып алган жоксуз. Сиз Курандын тышын эле сатып алсаңыз, билсеңиз, билбесеңиз, түшүнсөңүз дагы, түшүнбөсөңүз дагы. Куран дагы сатылабы. Сатылган менен акчаң жетпейт, дүйнөнү топтоп келсең дагы жетпейт урматтуу. Анын тышы эле, же болбосо анын барагы эле сизге сатылды да. Ошондон анын ичиндеги сөздөргө баа жеткис нерсе. Дүйнөнүн бардыгынан алтын, күмүш, кавгар, алтын, доллар, евро бардыгын топтоп келсеңиз дагы Куранга баасы жетпейт. Мына ушундай баасы жок нерсе деп Куранда айтылат урматтуу. Палан барон баасы жок экен, паланча ат, бул машина баа жеткис. Баягысы баа жеткис. Болуптур 2 жыл, майли 10 жыл, 5 жылдан кийин өтүп жок ал нерсе. Куран-ы Карим толугу менен сизге дагы акыры кыяматка чейин жете турган, сактала турган, анын ичинде толук жалпы жер бетиндеги инсаниятка окуганга дагы, бастырып алып сатканга дагы, бастырып алып элге таратканга дагы уруксат берилген жер бетиндеги китеп бири да Куран урматтуу туган. Башка китептердин бүт бардыгынын нээси бар, бербейт. Бербейт, уруксат бербейт бастырганыңызга. Алып сатканга уруксат бербейт урматтуу туган. Мына ошондон силерге Аллах хасаны бардыгын Раббыбыз ар бир инсанга Аллах Таала өзү жакшылыкты каалап туруп, не деди? Куранды окусун. Куран окусун. Канча жаттасаңыз, канча окусаңыз, соңуну айт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, акыркы сөзү ушул болсун. Силердин араңардан Бутхан Атык бул арабтардын базары болгон төбө сатылат. Биздеги машина базары деген сөз да. Азыр сизге айтылса, бир адам кимге машина керек болсо, барып алып алсын 200-каларды. Кимге машина керек болсо, барып алып алсын Lexus'тарды десе, или бой ишиңизди токтотуп барасыз да. Канча зарыл болсо не өлүп атат, төрөп атат, анда бул чыдап тур, 5 мүнөт машинаны алып алайын да. Урган бойдон жөнөйсүң да. Бияктагы канча зарыл болсо дагы токтойт да, урматтуу туган. Барып алып алса, бол, Lexus болсо, мага фитле болсо боло берет деген урган бойдон жөнөйсүң да. Кичине эле истеп алам алат дешке болот турган, бекер берип атса кандай барбайсың.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ошол bir Lexus 470-ге караганда bir аят окуганың жакшыраак. Эки төөгө караганда эки аятың жакшыраак. Неге? Ал төөн бул дүйнөдө калып кетет. Ал төөнү алганың менен, Lexus алгандан бул дүйнөдө сен аны сактайсың. Ал сени сактабайт, сен аны сактайсың. Куран сени менен кошо кабырга кетет. Куран сени сактайт деп урматтуу. Мына ушунчалык деңгээлдеги нерсе, сени сактай турган нерсе, бизди сактай турган нерсеге жүгүрбөй жатабыз, балким өзүбүз сактай турган нерсеге жүгүрүп, анан инсульт, анан нерв, анан псих болуп жатабыз да. Машинаны урдап кетиптир, өлдүрө эч кимге сүйлөгүбүз келбейт. Машинаны чийип кетиптир, болду, каяка барам? Же балаң да, же ура албайсың, ургандары дагы бар, башка дагы бар. Болду да эч кимге түсүң карап алып отурасың. Каяктагы бактылуулук. Ошондон урматтуу тууган, ачуу чындыктарды бардыгын эске алып туруп, ар бирөөбүз үйгө Куран үйрөнгөндүн аракетин кылайлы. Курандын алыпесын апарайлы. Машалла, ошону окуп үйрөнсүн. Бардыгыбыздын тилибиз келет, үйүңүздө нур болот, үйүңүздө периште болот, үйүңүздө ынтымак болот, үйүңүздө тынчтык болот, үйүңүздө береке болот. Ден соолугуңуз болот, көзүңүз өмүрүнүн акырына чейин көрө турмат тууган. Тажриба түрүндө да менин энем 72-ге кирди, машалла. Өзүм жазган башка китептерди окуйт, кыргызчаны көзү ооруп калат. Аны дарылаш үчүн Куран окуйт. Куранды 2 күн окуйт, нормальный болуп калат, болду. Анан калган китептерге түшөт. Көзү ооруп калат, кайрылды да. Анан кайра эле Куранга отот. Куранды окусаң көзүң ачылат деген чын экен дейт. Эми таң калам. Сизне ишенбей окуп атар деңиз дейм да. Ошол чын экен, Сиз биздер урматтан таң калыштуу сүйлөйбүз да, мусулман болуп турупчу. Жанагы тамашалык кылып, машинанын терезесин ачыпбыз, чындап эле Кудай бар экен дегендей кылабыз да. Качан көрсөк анан ишенип атабыз да. Ошондон көрбөсөк жок, ошондой укканмын деп коюп эле кетип атабыз урматтууган. Ар бирөөбүз не кылайлы? Чын жүрөктөн ихлас менен бул дүйнөдөгү ахиреттеги пайданы көздөп туруп, бул дүйнөдөгү ахиреттеги бактылуулук көздөп туруп, ар бирөөбүз Куранга көбүрөөк убакыт бөлөйлү, Куранды окуйлу, Куранды жаттайлы. Куран бул урматтууган өлгөндө гана окуй турган нерсе эмес. Куран бул урматтуу тууган бирлер кайтыш болгондо гана, атаңа бир жылда бир жолу гана окуй турган нерсе эмес. Куран ошол мүмкүнчүлүк тапкан убагында кармаганы ачып окуй турган нерсе. Ар бирөөбүзгө Аллах Таала окуганга мүмкүнчүлүк берсин. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышлыкка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды Куранды жаттап, алим, кары болуп өтүштү насип кылгын. Я Аллахым, сурасаң беремин деген убадаң бар, өзүң бергин. Сурашты билбей жаткан болсок, Аллахым тарбия кылгын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.